Саламатсыңарбы? Бүгүн ушул даректүү тасмалар боюнча биздин сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Ошол мурдагысында айтып кеткендей, ушул даректүү тасма тартууда съемка учурунда эмне жумуштарды аткарабыз? Режиссер, оператор, үн оператору, ошондой эле ошол жерде чыгармачылык топтор эмне жумуштарды жасашат? Мына ошол жөнүндө дагы силерге кененирээк айтып берейин. Себеп дегенде бул нерсени сөзсүз түрдө режиссер билиш керек. Анткени бул жерде бир чыгармачылык топ болуп аткандан кийин режиссер сөзсүз түрдө ар бир чыгармачылык топ менен биргеликте иштеш керек. Ошондой эле алардын жасай турган жумуштарын так билүү абдан зарыл. Андан кийин бул режиссер ошол жерде эң башкы адам да, башчы деп айтсак болот да, мындайча айтканда. Себеп дегенде ошол режиссер айткан жумушту чыгармачыл топ жасайт. Андан кийин бул деген бир чыгармачылык топ болгондуктан алар биргеликте бир ойду жаратайын дегенден кийин бир топ болуп, бир команда болуп биргеликте жумуш жасаш керек. Башынан эле айтканда, бул сценарий жазганда, ошол даректүү тасмага сценарий жазганда бул ошол атайын сценарий жазуучу да, сценарийди жазган деп айтабыз да. Бирок даректүү тасмага мындай бир атайын сценарий жазылбайт деп айткан болчубуз. Бул туура. Биз кичинекей ошол ким жөнүндө тартабыз, эмне жөнүндө тартабыз, ошол жөнүндө жазып алабыз. Бул сценарий жазган адам ошол сценарийди жазып бизге ошол кишинин изилдегенге жардам берип, мына ошонун баарын бизге жазып, жазуу түрүндө чыгарып берет. Ал эми режиссер болсо, бул режиссер ошол нерсенин баарын башкарып, өзүнүн айта турган оюн ошол же каарманды же бир окуяны чагылдырып көрсөтсөк, ошол режиссер өзүнүн оюн экранда чагылдырып көрсөтөт. Ал эми оператор болсо, бул ошол камерага тарткан адам. Бул камерага тарткан адам ошол тартып аткан камерага тартып аткан каарманды, анан ошондой эле теманы, ошонун бүт баарын камера аркылуу бизге визуалдык жактан көрсөтүп тартып берет да. Бул ушул режиссер менен тыгыз байланышта болот. Ал эми бул үн режиссер атайын ушул биздин азыр мен силерге сүйлөп атсам, атайын бизди ушул үн жагынан коштоп турат, үндү жаздыруудан да. Анан ушул съемка учуруна келген болчубуз. Съемка учурунда сөзсүз түрдө биз режиссер мисалы үчүн кандай ыкмаларга ээ болуш керек, режиссер өзүн кандай алып жүрүш керек, ар кандай учурлар болуп калат. Балким сен ошол бир нерсени тартканы даярданып келсең, ал нерсе болбой калат. Ошондой учурларда кантип чыгып кетиш керек мындай нерселерден? Кандай нерселерди ойлоп таап кинонун аягына чейин чыгарыш керек? Мына ошолор жөнүндө анда биз кыскача бүгүн ошол айтып берейин, сөз кылабыз. Биринчиден ошол биз өткөндө эле айтып бергендей, эң башкысы тема дедик, же ошол биз тартып аткан каарман. Бул даректүү тасмада эң негизги ролду ойногон бул биз тарта турган тема. Ошону түшүндүңүздөр деп ойлойм. Себеп дегенде бул чынында эң башкы нерсе даректүү тасманын. Мындай болот да, сен тартып атканыңда дагы ушул бир каарманыңды тартып атканыңдан кийин ошол каарманыңды аягына чейин балким изилдеп чыгара албай койдуң, аягына чейин ал каарман сага ишенбей койду, же сен ойлогондой болбой атат съемкачы. Мына ошол учурларда эмне кылыш керек? Мындай мен башында дагы айтып атпадым беле? Бул мындай учурлар дагы болот да. Даректүү тасманы бир жумада тарткандар болот, 10 күндө тартса болот, 1 ай тартса болот, кээ биркилер 2-3 ай, 1 жыл, 5-6 жыл, 10 жыл тарткандар да бар да. Ошондуктан бул жерде атайын ошол
изилдөө учурунда эле өзүңдү карманыңды да байкап алып туруп, анан ошондон улам бир жыйынтыкты чыгарыш керек да. Себеп дегенде кээде ошол сени күнүгө эле каарманыңды эле көрүп чарчап кетиши мүмкүн. Сен чыгармачылык топ менен келатасың, аны тартып атасың. Ал деле ошол кечке эле жанында эле жүрсөң, чарчап кетип, мындай сени деле көргүсү келбей, мындай тартпай эле турчу, бүгүн келбей эле койчу, анан мен үйүмдү тартпай эле койчу, мен инимди тартпай эле койчу. Ошондой нерселер болот. Ошол учурда биз эмне жасашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек? Бул учурларда сөзсүз түрдө биз түшүндүрүү ишин жүргүзүшүбүз керек. Биз эмне үчүн бул тасманы тартып атабыз? Ошол режиссер тыгыз байланышта болуш керек каарман менен, ошого түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, түшүндүрүп айтыш керек, кайсыл жактарын тартканга аракет кылып атабыз, сизди ички дүйнөңүздү ачып берели деп атабызбы, кайсыл тараптарын ачалы деп атканын, ошонун баардыгын түшүндүрүү негизинде түшүндүрүү ишин жүргүзүп, ошол каарманды ишендириш керек да. Ошондо гана сен ушул каарманың сага ишенгенден кийин съемкаңды баштасаң болот да. Анан ушул оператор менен иштегенде кандай операторго, ошол тартып аткан тасманын операторго кандай тапшырмаларды бериш керек? Мисалы үчүн, бул деген биздин ошол баягы, мен деле мурунку сабакта кичине эле сүйлөп кеткен болчумун, форма боюнча. Аны азыр кийинки сабагыбызда дагы улантып ал жөнүндө тереңирээк айтып берем. Оператор менен сөзсүз түрдө оператордун ошол ишке болгон мамилеси бул абдан керек да. Анан бул жерде биз даректүү тасма тартканда бир күн кечке ошол биз каарманыбыз менен же ошол тартып аткан окуя жерде жүргөндүктөн биздин операторубуз бүт нерсеге даяр болуш керек да. Анда мындай бири-бириңерди көргөндө эле, бири-бириңер менен кайсыл эмнени тартыш керек болгондо эле ошол бири-бириңерди түшүнгөнгө, көзүңөр менен караганда эле түшүнгөнгө аракет жасаш керек. Себеп дегенде бул жерде ар кандай нерселер болуп калат. Кээде албетте уруксат сураш керек. Сен кайсыл жерде тартпасаң, кимди тартып атсаң, биз ушундай даректүү тасма тартып аттык элек, ошол сизди ушул биздин каарманыбыз менен кошо тартсак болотпу деп ошол нерселерди уруксаты жок тартканга болбойт. Сөзсүз түрдө алардын уруксаты керек да. Анткени кийин ошол силер тарткандан кийин, кино чыккандан кийин алар эмне үчүн киргизип койдуңар деп ушундай кичине бир нерселерин айтканга алардын деле укугу бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошол каармандан сырткары дагы башка каармандар кошулганда алардын уруксаты менен да тартыш керек. Анан ушул мисал келтирип кетейин. Ошол оператор менен иштегенде кандай нерселер, учурлар болуп кетет да. Мисал алдык дейли, силер өзүңөрдүн эле ошол өткөндө эле айтып атпадым беле, курбуңарды тартып баштадыңар дейлик. Анан операторуңар менен биринчи күнүн тартып баштадык. Эртең менен үйдөн туруп немесине окууга даярданып бараткан. Кийинди, сабак куралдарын алды, окууга келди, окууда окуп жүргөндөрүн, ошонун баарын кыймыл аракет кылып жүргөндөрүн, эмне жумуш кылып атканын, ошонун баарын оператор тартып жүрөт да. Анан каарманыңар кээде ошол камераны карап койсо дагы бул эч нерсе болбойт. Ошондуктан силер ал жагынан эч мындай туура эмес болуп калды, кайрадан тартайлы, кел бул жака басып койчу, сен мындай тартып койгула депчи, анткенин кереги жок. Себеп дегенде силер каарманыңарга өзүңөр мындай туруп койчу, мындай отуруп койчу деп тартсаңар, айтып баштасаңар, каарманыңар өзүн ыңгайлуу сезбей баштайт да, өзүн даярдап баштайт. Мисалы үчүн сизди азыр интервью алабыз деп каарманыңарга айтсаңар дагы, ал даярданып, кыйналып, эмнени сүйлөсөм деп кагазга жазып, эмне десем экен деп баягы силер каалаган ойду айта албай, башка эле бир ойду айтып башташы мүмкүн да. Ошондуктан ошого дагы даярдап, мындай тоскоолдук жаратпаганга аракет кылыш керек. Анан эң башкысы ошол башында эле баягы сабактарда мурда дагы айтканым, бул ошо силердин каарманыңар силерге ишенгени депчи.
Анан бул съемка учурунда ушул кээде болуп калат, сен мындай тартып атсаңар, камераны карап туруп бир жумуш жасап атканын тартсаңар, алар ушул силерди карап туруп мындай жумушун же жасагысы келбей, же өздөрүн башкача сезип, ушундай бир тоскоолдук жараткандай сыяктуу боло берет да. Ошол учурда эмне кылсаңар болот? Мисалы үчүн ошол мен өзүм даректүү тасма тартып атканда, бир өзүм каармандары, мага керектүү адамдарды тартып атканда бир жумуш жасап аткан болсо, мен аларга тоскоол жаратпаганга аракет кылам дагы, камераны туура бир ракурсун тандап алып, кайсыл жерден тартсам болот, бул жактан тартсам болобу, ошондо бир мындай баардык кадрга бата турган общий план болот экен, бул жактан тартсам средний план болобу деп оператор менен сүйлөшүп алып, ошол камераны керектүү жерге жайгаштырабыз да. Керектүү жерге жайгаштыргандан кийин улам биз оператор экөөбүз аларга көрүнбөй турган жерге акырын кетип калабыз, камерабызды бирок күйгүзүп коебуз. Мына ошол учурда дагы силер ошол жумуш жасап аткан адамдарга тоскоолдук жаратпай атасыңар. Камера турат, тартып атат. Алар балким силерди көргөндө өзүнчө алар башкача өздөрүн алып жүрүшү мүмкүн да, мындай бизди тартып атат, камерага тиги эки киши турат, режиссер менен оператор, мындай көйнөгүмдү оңдоп алайынчы дагы жүзүм жакшы эле чыгып атабы депчи. Мына ошондой кичинекей бир туура эмес нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошол учурда силер камераңарды жөн эле күйгүзүп коюп, акырын өзүңөр ошол эч кимге тоскоол болбой арттан карап турсаңыздар болот. Мына ошондой кичинекей бир приемдор дагы бар да. Андан кийин бул эң негизгиси ошол даректүү тасмада да кызыктуу иштеген бул жаш балдар менен. Себеп дегенде бул жаш балдар биринчи, экинчи күнү мындай камераны карап качып башкача болушу мүмкүн, мындай тартылгысы келбей эмне болуп атат депчи. Андан кийин көнүп башташат. Көнүп баштап алар ошол камерага да көңүл бурбай калышы мүмкүн да. Ошол мен биринчи тасмамды тартканымда, ошол кичинекей балдар тартканда чынында эле 1-2 күн алар камерадан качып, биз менен ойноп ошондой болушту да. Кийин 2 күн өткөндөн кийин алар көнүп калгандан кийин камераны дагы байкабай өздөрү күнүмдүк жасаган ойногонун, бир нерселерди жасайбы, чай ичишеби, ошол нерселер уланып кете берди да. Мына эң башкы нерсе бул даректүү тасмада сөзсүз түрдө баардык нерсе жашоодогудай болуш керек. Сен жашоонун, реалдуу жашооңду чагылдырган тасмада, бул даректүү тасмаларчы, сен реалдуу болуп аткан окуяларды, реалдуу болуп аткан каармандарды, азыркы учурда болуп аткан нерселерди сен экран аркылуу чагылдырып атасың. Ошондуктан сен ал жерге кирише албайсың. Сен режиссер катары, ошол оператор, өн режиссерлор болгону аларды ошол экранга түшүрүп атабыз, камерага түшүрүп тартып атабыз да. Болгон жумушубуз ошол болот. Андан кийин мындай дагы учурлар болуп калат да. Болду, мен тартылгым келбей калды деген учурлар деле болушу мүмкүн. Кээде режиссер өзү тарткысы келбей калышы мүмкүн. Ошол учурларда эмне кылыш керек? Биринчиден, балким режиссер өзүнүн каарманын жактырбай калды. Башында жактырып аткан, тартып келатып, жактырбай тартпай калды, же кандайдыр бир тоскоолдуктар чыга баштады. Ошол учурда дагы кичине бир съемканы токтотуп койсок болот. Бир жумага токтоп, кичине ойлонуп, кайсыл жактарынан тартсак болот, эмнени кылсак болот, эмне үчүн кызыксыз болуп атат, эмне үчүн бул каарман мага кызыксыз болуп атат, кандай иштерди жасасам, кандай сүйлөшсөм туура, ошол учурда бул каарманды ача алам деген ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылыш керек да. Анан сөзсүз түрдө күнүгө режиссер ошол съемка учурунда тартып атканда эмнени тарткандарын кагаз түрүндө жазып чыкса, бул дагы ошол режиссерго аябай жакшы болот да. Анан сөзсүз түрдө ошол ар бир күнүнө атайын бир план түзүп жазып чыгыш керек да, эмнени тартабыз. Ошол биринчи күндө сөзсүз каармандарды айтып чыкканмын мен башында эле, алардын көнүп кетишине 2-3 күн убакыт керек депчи.
бул деген даярдануу убакыт деп айтылат да. Андан кийин съемка убактысы болот да. Андан кийин съемка бүткөндөн кийин андан кийин ал сен ар бир күнүңдүн съемкасы бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө материалдарыңды көрүп, ошол материалдардан улам эртеңкиге эмнени тартсаң болот, кандай эмне жетишпей атат, кандай кадрлар керек, ошолорду дагы улам сен жазып, ошол өзүңдүн чыгармачылык тобуңа дагы тапшырма бере аласың да, режиссер катары. Ошондуктан режиссер баардык жагынан мындай контролдоп туруш керек да, орусча айтканда ошол контроль жүргүзүп туруш керек. Биз деген ошол оператордун дагы жумушуна көз караш, ошону карап ага дагы сен кандай көрүп атасың, кандай кадрда тартыш керек, кандай ушул кандай жарык бериш керек. Мына ошонун баарын ошол режиссер дагы акылдашып оператор менен биргеликте иштесе, ошондо кызыктуу болот да. Анан сөзсүз түрдө дарек тасмада мындай тартуу учурунда көп кишилерди алгандын кереги жок да. Чыгармачылык топтончу 2-3 киши болсо, мына ошолор жетиштүү болот да. Себеп дегенде кичинекей бир чыгармачылык топ болсо, бул дагы ийгиликтүү болушу мүмкүн. Андан кийин биз мисалы үчүн мындай социалдык темадагы бир мисалы үчүн айтып кетели, тиги таштандыларды таштап кеткен ошол мусор тууралуу дагы тартабыз деп, ошону эле бир каармандарды таппай эле ошол жөндө тарталы деп, балким биздин ушул Бишкек шаарындагылар тарткысы келет да, ошол кагаздар бүт жерде жатат, тамекилерин таштап кетишет. Мына ошолорду токтотуш үчүн эмнелер жасаш керек? Мына ошол жөнүндө деле даректүү тасма тартса болот да. Ошону деле кандай баштаса болот да. Ошол өздөрүн туура эмес алып жүрөт биздин жаштар, бир нерсени жеп семечканы чагып таштап коебуз. Эмне ошолорду таштабаш үчүн эмне иштерди кылсак болот? Ошолорду изилдөө жасап, ошону дагы өзүнчө бир тема кылып, дарек тасма кылып да тартса болот да. Бул дагы азыркы учурда ушул жаштарга да керек да. Бул айылдан келип, шаарга келип окугандар үчүн дагы өзүнчө бир тартип дагы болуш керек, туурабы? Ошол нерсени дагы эми мен мисал катары айтып атам да. Мына ошол нерсе тема тууралуу да тартсаңар болот. Андан кийин негизи издеп көрсөң, темалар аябай көп да. Бирок ошол темаларды тартып баштаганда сөзсүз түрдө изилдеп, мына ошого сенин ой жүгүртүң туура келип атабы? Сен ошону туура өзүң каалагандай чагылдыра аласыңбы? Ошол нерсени ачып бере аласыңбы? Мына ошол суроолорго сөзсүз түрдө режиссер жооп бериш керек да. Эгерде ошол тасмаңда көп суроолор жаралып калса, бул көрүп аткан көрүүчүлөргө кызыксыз болуп калат да. Ошондуктан бир суроолор сөзсүз түрдө болгондо, ошол суроолорго жооптор дагы тасма аркылуу, экран аркылуу чагылдырылып турушу керек. Андан кийин бул жерде дагы бир мындай теманы ошол тандап атканда сөзсүз түрдө ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Бир теманы тандап, анан экинчиге өтөсүң, андан кийин үчүнчүгө өтөсүң, анан тартып баштап атып, жакпай калып, башканы тартып баштайт. Ошондой да учурлар болот да. Бирок сөзсүз түрдө мен айтат элем, бир тартып баштагандан кийин ошону аягына чыгарганга аракет жасагыла. Бул абдан керек. Себеп дегенде сен бир оюңду, ошол бир нерсени берейин дегенден кийин сөзсүз түрдө ошонун аягына чейин чыгарыш керек. Андан съемка учурунда кайсыл убакытта ушул каарманыңа сен болду, съемка бүттү деп айта аласың. Мисалы үчүн да, кайсыл убакта сен өзүң режиссер катары ушул менин материалым жетиштүү деп айта аласың. Негизи ошол мен өзүм бир тартканымда сөзсүз түрдө 10 күндөн ашык тартам. Даректүү тасма тартып жүргөнүмдө кээде ошол ар бир мезгилди чагылдырыш керек болуп калса, анда ошол 1 жыл болуп калат. Ошол учурда деле сөзсүз түрдө материалдарыңды өзүң көрүп чыккандан кийин сен ойлогондой болсо,
сен ойлогондой баардык материалдар тартылса, ошол съемка учурунда дагы монтажындагы ойлоп баштасаң жакшы болот да. Бул эң сонун нерсе. Ошол операторуң дагы монтаж жагында ойлонсо жакшы да. Бул кадрдан кийин кайсыл кадрды койсок болот. Мына ошонун дагы съемка учурунда операторуңар менен кошо сүйлөшүп жүрсөңөр дагы бул дагы аябай жакшы болот да.